23 майда Түп райондук мамлекеттик администрациясынын алдында бардык айыл өкмөттөргө айыл чарба техникалары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Техниканын ачкычын тапшыруу салтанатына Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев, Түп район акими Каныбек Адиев, айыл өкмөтү жана башка айыл аймак башчылары, жергиликтүү тургундар катышты. 2024-2025 жылдарга карата аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында лизинг жолу менен ар бир айыл өкмөткө жалпы 17 дана техника алынды. Алардын жалпы баасы 86 миллион 729 миң 807 сомду түздү. Бүгүн мына район мамлекеттик администрациясынын аянтчасында Түп району боюнча айыл өкмөттөргө атайын лизинг менен айыл банк аркылуу лизинг менен алынган техникаларды тапшыруу аземы өтүп атат. Ар бир айыл өкмөт өзүлөрүнүн муктаждыгына жараша лизингке техникаларды алган. Атап айтсак, мына Түп айыл өкмөтүнө чоң 17 тонналык мусор чыгара турган, таштанды чыгара турган техника. Бул баасы 6 миллионду түзөтүн лизинг алынып атат мына айыл банк аркылуу. Ошондой эле экскаватор, бул айыл өкмөтүнүн аймагында керектелчү жумуштарга жумшай турган, мунун өзүнүн суммасы 7 миллион. Ошондой эле чакан тротуарларды жана жол жээктерди тазалай турган чакан мини тракторду алып атабыз. Бул 1,5 миллион сом тура турган техника. Жалпы Түп айыл өкмөтүнө ушул 13 миллион тегерегинде лизингке бүгүн техника келип атат. Мунун баардыгы ушул райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын жеке көзөмөлүндө, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутатынын Акылбек Тогозбаевдин жеке көзөмөлүндө жана көмөктөрү менен техника алынып атат. Буюрса бир топ биздин жарандарыбыз бир топ иштерин чечүүгө жумшалмакчы бул техникалардын баардыгы. Ушу менен пайдаланып жалпы баардык айыл өкмөттүн жашоочуларына ушул дөөтлөр ак жолтой болсун, эл керегине жараган техникалар болсун демекчи. Ошол АТР'ди баштаган элек реформаны. Ошо 13 айыл өкмөтүбүз 5 айыл өкмөткө биригип, бирок ошол жерде биздин ошол президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен Түп району реформаны баштап, ошо реформанын алкагында жылына бизге акча каражаты бөлүнүп турган. Ошол акча каражаттардын эсебинен биз реформа башталгандан бери бир топ техникаларды алдык. Мына бүгүн экинчи этабы менен дагы бир топ мына 17 техниканы биз тапшырган турабыз бүгүн. Эми бул каяктан келгенин сиздерге мен айтып кетейин. Ушул 17 техниканын эми көпчүлүгүн биз лизинг аркылуу алганга аракет кылдык. Мына билесиздер, 5 айыл өкмөткө 5 мусоровоз алып бердик, 2 грейдер алып бердик. Андан тышкары 2 экскаватор, бири жаңы, бирөөсү тендер менен өттү. Андан тышкары Түп аймагына дагы кичинекей тротуарлар жасаганга эң негизгиси ушул биздин ысык көлүбүздү баягы браконьерстводон тазалоо, ошол жердеги торлордон тазалоо максатында биз өткөнкү биринчи этапта биздин ички иштер бөлүмүнө бир катер алып берген болчубуз. Андан кийин мына экинчи этап менен биздин өзгөчө кырдаалар бөлүмүнө дагы андан күчтүүрөөк 9 орундуу катерди мына алып берип отурабыз. Биздин аксакалдарыбыз, айыл өкмөт башчылары, айыл башчылары чогулуп, баягы кубанычтуу күндөрдүн бири деп айтсам болот. Анткени мамлекетибизде мына өнүгүү, өсүү болуп, ошол мамлекетибизде курулуштар, бала бакча, мектеп, жол, таза суулардын бардыгы курулуп, мына бүгүнкү күнү Түп районунда бир айылда кур эмес. Анткени ар бир айылда бала бакча, мектеп, суу, жолдор жасалып атат да. Мурда өзүңүздөр билесиздер, 30 жылдын ичинде баягы бир жылда бир мектеп же бала бакча ачылып же салынып калса кубанып калчу элек. Биздин айылга бала бакча салынып атат же мектеп салынып атат. Бүгүнкү күндө баягы санап өтсөңөр, ар бир айылды санап өтсөм болот. Ар бир айыл бүгүнкү күнү кур эмес. Бүт айылдын бардыгында бала бакча, мектеп, ошол эле таза суу кичине мына Коромдо да, ичке сууда, колхоз Фрунзеде кечиктирилип атат. Болбосо бүт айылдын бардыгы баягы иш жакшы жүрүп атат деп айтсам болот да. Анткени мына ошол эле Түп районунун центринде азыр 275 орундуу бала бакча бүтүүнүн астында турат. Жаңы райондордун арасында Кыргызстан боюнча
Эң чоң мектеп 750 орунду мектеп мына ушул түптө Пырда курулуп баштаган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, күбө болуп атасыздар. Андан бөлөк мына Кайкин мектеби толугу менен ремонт болуп атат. Мына Кармышак мектебин былтыр өзүңүздөр билесиздер, канча жылдардан бери бүтпөй турду эле, ошону бүтүрүп, балдарыбыз ошол жаркыраган, жакшынакай санариптешкен интернети бар мектепте билим алып, тарбия алып атат бүгүнкү күнү. Manipülatör en şu kartlar 15 tonla götürür. 15 tonla. Buna iki kreder, bir de kalkuladır karasa yapar yollarını. Adam o canlı. Bizimki geldi. Onun tenderden alıp verdik. Bu da canlı bizimki geldi. Onun bile tenderden alıp verdik. Acana buna cep kalıp vergeniz var. Asfalt çizat mı? Evet, çizat mı? Öyle küçük ölçülük tamam. Бұл анан uzun катер, 6 метр uzun. Турасы болса 2-2, биіктігі. Geçinde olsa bu özünce daha navigasyonda бартовый огнида плоткан. Бұл эметке Қытай. Мына бүгін біздің түп районында техникалар тапшыруу азем болуп атат. Бул техникалардын бардыгы биздин ушул бардыгы эмес, бирок ушул 6-7 техникасы лизинг аркылуу келди. Калгандарын биз тендер аркылуу алып бердик, райондук фонд аркылуу. Ал эми ушул лизинг аркылуу келип аткан техникалар облустук фонддон 30%, райондук фонддон 50%, ал эми 20% ошол айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн бюджетинин эсебинен 5 жылга бөлүнүп, ошол лизинг аркылуу келди. Булар эми лизинг аркылуу келген техникалар бул 5 мусор чыгаруучу 18 куттагы машиналар, Шахман тибиндеги. Андан кийин ошо экскаватор келди. Бул жерде мынабы түп районуна ошол тротуарлар тазалоочу дагы Беларусь тракторун алып бердик. Ал эми мына катер, маршруткалар, жана башка бир техникалар бар. Ошолорду биз өзүбүздүн эле тендер аркылуу райондук фонддон алып бергенбиз. Эми бүгүнкү тапшырып аткан техникалардын суммасы 86 миллион. Сиздерге белгилүү, бул биздин түп району биринчилерден болуп ошо реформаны баштаган. Ошо реформанын чегинде бизге ошол 100 миллиондон акча каражаты бөлүнгөн. Ошонун негизинде мындан тышкары дагы биз бир топ иш-чаралар мында бүтүрүп алганбыз. Ушул бөлүнгөн акча каражаты менен. Ушул учурдан пайдаланып, ушул биздин бүгүнкү иш-чарага катышып аткан, ушул биздин иш-чарага алып келип техникалар тапшырып аткандан баарына мен терең ыраазычылык билдирем. Мындан тышкары биз ошол өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө катер 9 орунду күчтүү катерден 130 аттын күчүндөгү биз катер алып бердик. Себеби мындай катерлерди алып бергенин себеби булар бизге кайрылды. Биз браконьерлерди кууп жетпей калып атабыз. Алардын катерлери немелер күчтүү болуп атат депчи. Түнкү жарыктандыруу бүт баары бар да бул жерде. Жакшы ошол алюминий менен жасалган, түнү да жүрө алган бүт ушундай баардыгы ошол бизге азыр керектүү өздөрү сураган шарты менен катерди алып бердик. Андан тышкары Деуга дагы биз баягы асфальттарды чызуу. Себеби биз айлап күтүп калабыз да. Бул балыкчыдан келип жазат экен, очередь экен, кезеги көп экен деген сөздөр көп айтты. Ошондуктан ошол дагы ушул аппаратураны биз Деуга алып бердик. Эми мына салган жолдорун өзү эле чызып, керек болсо башка райондорго барып кызмат көрсөтүп акча кылат. Андан кийин биз өзүбүздүн спортчуларыбызды колдоо максатында ошол тиги маршрутты алып бердик, 18 орунду. Андан тышкары мына айыл өкмөтүнө 100 миллион айыл чарба техникасын алып бердик.